Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Абдукаримов Сабиржан Токтосуновичтин онлайн брифингин баштайбыз. Басма сөз жыйынды Түз Ободон, ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5 канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон. Ошондой эле ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалыматтык агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем онлайн-брифинг министра здравоохранения Кыргызской Республики Абдукаримова Сабиржана Токтосуновича. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, областных телеканалов и медиа-центров. Радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Сабиржан Токтосунович, вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү брифингти мен жакшы сөз менен баштагым келет. Бүгүн оорунун айыгып чыккандардын саны 10. Анан кийин 23 киши бүгүн даярдалып, анализдери даяр болушту. Бүгүн күнү 23 кишини Жалал Абад областынан ооруканадан чыгарабыз. Оперативдик маалыматка таянып, бүгүнкү күндө бир сутканын ичинде 69 жарандын лабораториялык ыкма менен оорунун козгогучу аныкталды. Анын ичинен Ош областында 47, Ош областынан Оокат районунда 42, Кара Суу районунда 3, Ош шаарында 2, Жалал Абад областынын Сузак районунда 13, Бишкек шаарында 5, Нарын шаарында 1, Каракол, Баткен, Чүй областынын Кемин районунда бирден учур катталды. Бул 69 деген себеби бул бардыгы обсервацияда жаткан кишилердин арасынан булорунун козгогучу сакталды. Булардын бир гана кишиде клиникалык белгилери бар, башкалары клиникалык белгиси жок. Бирок бул оорунун козгогучу бар. Биз ошол бардыгын азыркы күндө ооруканага жаткырдык. Булар дагы ошол ооруканада дарыланышат. Андан тышкары мунун жакшы жери, себеби ошол обсервацияда биз атайын изолировать этип, сыртка коркунучу жок болгондугу бизди сүйүндүрөт. Мына бул деген кечеги тест системанын иштегенин белгиси болуп белгиленет. Ошондуктан бүгүн ушундай саны кескин түрдө көбөйгөнү байкалды. Ошондо жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча 206 учур катталды. Анын ичинен Жалал Абад областында 80, Ош областында 94, Бишкек шаарында 25, Баткен областында 4, Нарын областында 5, Чүй областында 5, Ысык Көл областында 3, жалпысынан 216. Бүгүнкү жаткан больницада жаткан кишилердин саны 202. Анын ичинен 5 абалы туруктуу оор боюнча калып атат. Анын ичинен 2 ИВЛда, 3 кислородный менен дем алып атышат. Бүгүнкү күндө өлгөндөрдүн саны 4 түзөт. Кечеунда 2 киши кайтыш болду. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ушундай кырдаалуу болуп атат. Анан урматтуу бүгүнкү күндө тест системалар жетиштүү. Жалпысынан экспресс тест система менен 76 000 бар эле. Ошонун бүгүнкү күндө 30 000 колдонду. Ар бир жерлерде колдонуп атат. Мен дагы бир айтар элем, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлчүлүктөрү, мына азыр ушул сиздердин каналдар аркылуу ар түрдүү маалыматтар, текшерилбеген, терс көрүнүштүү, далилденбеген эмелерди берип атасыздар. Мисалы, эки эле мисалга токтоп кетейин. Кече Нарын областында бир жаран өзүнүн немесин айтып, телевизордон чыгып атат. Мени дарылабайт, мен эчтекем жок дейт. Бизге кандай кызыкчылык ошол кишини алып келип больницага жаткырган. Биздин эч кандай кызыксыздыгыбыз жок. Ал кишинин өзүнүн ошол оорунун козгогучу бар, бирок клиникасы жок. Андан кийин ал киши контактта болгон, Даваттан келген киши. Анан ошону текшерилбей туруп, ошондой массалык маалымат каражаттардан чыгарып аткан кишилер дагы атайын мыйзам бар. Мыйзам чегинде алар жоопко тартылат. Биз аны ошондой тийиштүү органдарга беребиз. Анан экинчи дагы бир мына массалык маалыматка да өкмөттүн,
президенттің администрациясы, мэрияның администрациясы обследование өтіп өтеді деп айтышады. Мындайша айтқанда поголовный деп жатады. Андай емес. Бүгінгі күнде аппараттың өкіметті 20-30% ғана ішіп жатады, қалғанды үйінде отырышады. Аларды мындай екі түр бар да тесттің. Біреу экспресс-тест, біреу сөзсі ПЦР менен. Бардығы экспресс-тест менен мындайша айтқанда болып іштеп атқандар, айрықша командировкадан келгендер, зона рискада болғандар, ақыранда жүрген балдарды ғана ошолордун тест системаны ғана текшеріп өткөрдік. Андын текшеріш керек, текшербесе болбойт. Себебі бүгінгі күнде біздің талабыз ошондой. Ошондуктан мындай ложный информацияларды берген үшін мындай тест жетпей атса, бүт өкмөттүн чиновниктер ушундай тесттер өтөт. Бул ПЦР эмес, бул экспресс тест система. Мен айткандай 76 000 бүгүндө бизде тест система бар, жетиштүү. Ошондуктан булар атайын гана жанагы чегерадан өткөндө, обсервацияда контактта болгондорго ошолордун гана барысына тест система жүргүзөбүз. Эгер тест система положительный көрсөтсө гана ошол кишиден анан ПЦР жасайбыз. Ошондуктан урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздерди айтар элем, чакырып кетер элем. Далилденген гана маалыматтарга ишенип ошолорду чыгарсаңыздар. Эгер ошол далилденбеген болсо, тийиштүү чараларды мыйзам чегинде колдонууга биз мажбур болобуз. Ошондуктан урматтуу коллегалар, бүгүнкү күндө дагы бир кайрылып кетер элем. Канчалык үйдө өзүңүздөрдү үйдөн чыкпай отурсаңыздар, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар жана үй бүлөңүздүн коопсуздугу үчүн өтө чоң жумуш кылган болор элеңиздер. Мен дагы бир айтам, урматтуу, аз эле калды. 1-2 жума чыдап, үйдө өзүңүздөрдү сактап, үйдөн чыкпай турсаңыздар болот. Мисалы, азыр Жалал Абад областына барып келип көргөндө, алар түндөсү бирине бири кирип чыгышып атат. Баары эме кылгандан кийин, ошонун кесепетинен бирине бири баягы бир үйдөн экинчиге, үчүнчүгө барганда, ошолордун контактылардын арасында ооруга чалдыккан козгогучтарын таап атабыз. Ошондуктан дагы бир жолу эскертип, дагы бир жолу урматтуу мекендештер, силерди чакырып кетер элем. Канчалык мүмкүнчүлүк болсо, өз үйүңүздөрдө отуруп турсаңыздар, өзүңүздөр үчүн гана коопсуздугуңарды мындайча айтканда камсыз кыла элеңиздер. Рахмат, мүмкүн болсо расмий тилде кайталап койсо. Добрый день, уважаемые соотечественники. Я хочу начать с информации приятного. Сегодняшний день выписано 10 человек выздоровлением, и сегодня готовится 23 человека с результатами отрицательными, которые находились в стационарном лечении. Мы сегодня выпишем их. По официальным оперативным данным, за сутки в республике подтверждено еще 69 случаев COVID-19. Из них в Поволжской области 47, в том числе в Наукатском районе 42, в Карасуйском районе 3, в городе Ош 2, в Жалабадской области, в Сакском районе 13, в Бишкеке 5, на Рыне, Караколе, Баткене, Чуйской области по одному случаю. Все выявленные находились в обсервации, поэтому на беспокойство нет основания. Они все были контактные, поэтому мы держали их в обсервации. И вчера это показывает, что результат работы ПЦР мы поставили все анализы и обнаружили у 69 лиц возбудителей коронавируса. В целом на сегодняшний день по республике зарегистрировано 216, из них по Джалабадской области 80, по Ошской области 94, по Бишкеке 25, по Баткенской области 4, на Рынской области 5, Чуйской области 5, и Сыкуйской области 3. Сегодняшний день количество находящихся в стационаре составляет 202. Из этих находящихся больных, значит, 5 как же стабильно тяжелые, из них, значит, 2 находятся в ИВЛ, и 3 кислородным концентратом. Кроме того, значит, вчера за сутки умерли 2, это все больницы, из тех тяжелых, которые находились в стационарном лечении. В настоящее время проводится работа мероприятий в очаге, дезинфекционные мероприятия и другие меры, которые прописаны нашими правилами. Уважаемые, значит, коллеги, уважаемые работники средств массовой информации, я призывал бы вас и попросил бы вас освещать только достоверные, подтвержденные факты. Я на 2 примерах хочу вам сказать.
Вчера по Нарынской области один наш пациент обращение делает через средства массовой информации. Он все, его доводы неправильные и просто недостоверные, что он не пьет, его не смотрит. Нам какой интерес его держать, если не было бы положительных результатов? Его семья тоже находится в контакте, у них тоже положительные результаты. Он освещает, распространяет ложную информацию. Мы к таким. Вторая информация, вот сейчас идет, что администрация президента, администрация аппарата премьер-министра, администрация мэрии поголовно прошли тестирование, исследования. Не поголовно, это у нас сегодняшний день работает лишь 20-30%, остальные в домашних условиях. Этих людей мы проводили экспресс-тестом. Сегодняшний день экспресс-тест подвергается все возвращающиеся из зоны риска, из командировки, которые пересекают границы. Поэтому мы обязаны делать экспресс-тест. Когда экспресс-тест положительный, только тогда подтверждаем тестом ПЦР в лабораторных условиях. Сегодняшний день экспресс-тест 76 тысяч доз имеется, из них около 30 тысяч использовано и будет использоваться в обсерваториях, контактной второй категории. Поэтому, уважаемые коллеги, работники средств массовой информации, когда вы пишете и освещаете факты, пожалуйста, обоснуйтесь на достоверных данных и проверенных. В случае недостоверных данных есть принят закон. По закону будете нести ответственность, как уголовную, так и административную. Поэтому призываю вас, уважаемые коллеги, когда освещаете, только дайте достоверные данные. Кроме того, я хотел бы обратиться к всем гражданам, находиться дома, как максимально, как возможно больше дома. Это первый безопасит вас, самих, потом своих близких. Вот в Жалабатской области некоторых по ночам иногда, оказывается, друг с другом общаются. Поэтому вот такие случаи возникают. Я просил бы вас, уважаемые коллеги, уважаемые соотечественники, побыть максимально в ближайшие несколько дней, потерпеть и находиться дома. Тем самым вы только поможете нам вовремя локализовать и ликвидировать коронавирус. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем наш онлайн-брифинг министра здравоохранения Кыргызской Республики Абдикаримова Сабирджана Токтосуновича в пресс-центре республиканского штаба, которая была запланирована на 10 часов. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, областных телеканалах и медиацентрах, радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Минкыял ФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен биз Республикалык штабтын пресс борборунда саат 10-го белгиленген Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Абдыкаримов Сабиржан Токтосуновичтин онлайн брифингин жыйынтыктайбыз. Басма сөз жыйынды Түзөбодон ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5-канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинин, ЛТРдин YouTube каналы жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.